Majitova Нурсулуу. Күйөөм каза болуп, Мадина шаарчасына келип калдык. Мамлекет берип ушул үйдө. 3 балам бар. 3 балам менен турабыз. Ноябрда көчүп келгенбиз. Шарты жакшы. Кышта ошо отоплениясы иштейт, жылуу болду, жакшы. Ушул жерде кыштадык. Азыр тигем, тигүүчүлүк кылып эле. Үйдө эле кийим тигип сатам, чеберчилик кылып. Кесиптик лицейде, Баткенде 3 жыл окуган элем. Күйөөм өткөндөн кийин иш баштадым. Жок, базарга эмес. Кошуналарга эле азырынча. Чоңум 6 жашта, садикке барат. Кызым 4 жашта. Кичүүм 1,5 жашта. Бұл үйлерді өзіңіздерге белгілүү Тажик-Кыргыз коғалаңының негізінде қаза болған біздің жаш жарандарыбызға президентіміздің Садыр Нуркожоевичтен демилгеси менен 36 үй салынған. Бұл 36 үйді былтыркы жылы 7 айда бүтүргөнбүз. 7 айда бүтүргөн бұл үйді Каганат строй деген мурдагы аты Ихлас жоопкерчилиги чектелген ошол анан 26-сыны, 10-ны SME Group фирмасы куруп берген. Азыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү, бул жерде суу менен толук камсыз болгон, бул жерде 24 саат суусу даян, канализациясы иштейт. Бул биздин Баткен шаарынын өзүндө эле мындай эме жок да. Бул ошондой ушуларга кыйналбасын, бул жерде калган бардыгы көп жаш балдары болчу. Келинчектери жаш балдары менен калды. Эми Алланын буйругу экен. Мен ойлойм, бұл біздің президентіміздің біздің ошол Баткен коғалаңында болған каза болгондорду көңүлүн алайын деп бул делекен эч эмете албайт, аны толуктай албайт, бирок президентибиз ушунчалык аракет кылып, ушуларды үй менен камсыз кылып койду да. Азыр толук жасалып жатты да. Ооба, бул жерде бардыгын бергенбиз, госактарын бардыгы алган. Азыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп турасыздар, 1-2 эшик ачык турат, көп жумушта окшойт. Жаш келиндер иштейт да, жашайт да. Анча-мынча ата-энелери жашайт. Бары менен кирип сүйлөшүп көрөсүздөр. Жашап атышат. Анан аталышы жөнүндө айтпаңыз. Бул жерде биздин ошол когалаңда каза болуп калган кичинекей нерсе кызыбыз Мадина. Ошонун атыны коюп, бул жерге коюп, мен бул эмеден кеңештен өткөрүп, ушул ат коюп бергенмин. Мадина деп, шаарчасы деп. Бул жерде кичине анын эмесин коюп койгонбуз, ал кечинде өзү күйөт. Шаарга Мадина деген жазуу күйүп турат кечинде. Эми көрүнүп турсун деп, ошо кыздын аты эмеде кап кетпесин деп эметкенбиз. Анан буга биз 36 жаранга деп, ошол каза болгондорго жакында Абдыкерим Карбековичтин демилгеси менен анын эстеликтерин жасатып атабыз. Буюрса, аны да эметесиздер. Бул жерден анан World Shell деп Кореянын коомдук жүргүзгөн эме бар экен, фирма ошол келип бизге суу маселесин чечип берген. Ал тиги жакта бизде суу кампасы бар, ошол жерден бул жака суусун тартып, бул жерге суу менен анан каржылап бергенде 2 миллион 700 миң сом каржылап берген. Ошону менен биз сууну тарткызып, бул жерге сууну негиздеп бергенбиз. Эстеликтер бул шаарчага коюлабы же кандай? Азыр бул маселесин чечип атабыз, тиги Баткенге шаарга кире беришe койсокпу деп, анан бул жердин жарандары, шаарчанын жарандары кайрылып аткен, бизге жакын жерге коюп бергиле деп атат экен, тоонун астына бул жерге коюп бергиле деп атат. Эми карап көрөбүз, берген суу эмеси боюнча. Эмнеге ушул жер тандалып алынган мындай үйлөргө? Бул жер эми бизде өзүңүздөргө белгилүү бир жерде болсун деген үчүн 5 гектар жерди мэрия тарабынан биз трансформация кылып бергенбиз да. Жанында эле бул азыр 2 гектардан ашыгыраак салынган. Анын жанында да тиякта 2 гектар ашыгыраак жери бар. Аны парк беребиз деп жагы бир нерсени эметебиз дегенбиз, бирок 5 гектар жер бөлүп бергенбиз. Бул эми өзүнчө шаарча болсун дегенбиз да. Ар бир үйгө канча сотуктан жер бөлүнүп? 6 сотуктан жер берилген. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бирок бизде бул жерде суу маселеси жок. Проблема да, себеби бул жакта ал суу жок. Только таза суу ичкен гана. Ошол маселеси бар. Үйлөрдүкү 86 метр квадрат ушундай.
бул азыр кирип көрөсүздөр. Баягы шаардагы квартиралардын типи ошентип салынган да, өтө жакшы. Мындай сапаттуу, жакшы салынган. Ошо 2021 жылы апрель айындагы шейит кеткен мекендештерибизге 36 жарандарыбыздын үй бүлөлөрүнө, жакын үй бүлөлөрүнө мамлекет тараптан 1 миллион сомдон компенсация төлөнүп берилди. Толугу менен алар алышып бүтүштү. Андан тышкары 2021 жылдын декабрь айында министрлер кабинетинин буйрук чыккан. Ушул 36 шейит кеткен мекендештердин балдарына 18 жашка чейин ар бирине 3700 сомдон жөлөк пул төлөнүп берилсин деп. Бүгүнкү күндө ушул жердеги жашоочулар балдары 18 жашка чейинки балдары 3700 сомдон жөлөк пул алып жатат.